Ассаламу алейкум туугандар. Азыркы учурда интернетте актуалдуу болуп жаткан далыңыздарды түздөчү корсет боюнча сиздерге кененирээк маалымат берип, жана дагы эң негизги 4 пайдасы жөнүндө айтып берем. Анда эмесе, биринчи эле пайдасы адамдын дем алуусун жакшыртат. Билесиздерби достор, адам эгерде бүкүрөйүп жүрө турган болсо, анын мурундан алган абасы өпкөгө жетүүсү кыйындашып, дем алуусу оорлошуп, адамдын күнү негативге батып, жана маанайы жок өтөт. А эгерде далын түз алып жүрө турган болсо, анын дем алуусу жакшырып, күнү позитивде жана жакшы маанайда өтөт. Жана дагы экинчи пайдасы бул далыңызды түздөйт. Билесиздерби достор, эгер адам далысын бүкүрөйтүп алып жүрө турган болсо, анын өзүнө болгон самооценкасы төмөндөп, өзүнө болгон ишеничи жоголот. А эгер адам далысын түз алып жүрө турган болсо, ал адам өзүнө болгон ишеничи артып, өзүндө лидерлик сапаты жогорулайт. Жана дагы үчүнчү пайдасы сизди көптөгөн оорулардан сактап калат. Мисалы, офистик жумуштарын алсак, биз офистик жумуштарда кечке отургандыктан биздин далыбыз жана белибиз бүкүрөйүп калганын өзүбүз дагы байкабай калабыз. Мына ошол учурда корсет сиздин белиңизди жана далыңызды түз алып жүрүш керек экенин сизге эскертип, ошол эле грыжа, дал ооруларынан сактап калат. Жана дагы оор жумуштардан биз стройка же кара жумушта иштеп жатканда, биз оор буюмдарды тура эмес көтөрүп алып, далыбызды же белибизди оорутуп алабыз. Мына ошол учурда дагы сиздин белиңизди жана далыңызды түз алып жүрүш керек экендигин сизге эскертип, далыңызды аркага тартып, түз алып жүргөнгө жардам берет. Төртүнчү пайдасы, сиз кошумча спорт менен машыксаңыз, жана дагы жакшы результат көрө албай жүргөн болсоңуз, бул корсетти тагынып алып спорт менен машыксаңыз, сизге тез аранын ичинде 100% эффектин берип, лидерлик формага ээ болгонго жардам берет. Мен бүгүн сиздерге далыңыздарды түздөчү корсеттин эң негизги 4 пайдасын айтып кеттим. Жогоруда айтылган оорулардын жок дегенде сизде бирөөсү болгон болсо, же болбосо ошол ооруларды алдын алууну кааласаңыз, анда сиздерге ушу далыңыздарды түздөчү корсетти жашооңузда жок дегенде бир жолу тагынып көрүүнү сунуштайм.